Өнүгүү прогресс саясий партиясы Жалал Абад облусунда 2012 жылдын 23 февралында алгач өнүгүү кыймылы болуп түзүлүп, кийинчерээк партия макамын алган. Ошол эле жылы партия мүчөлөрү шаардык кеңешке өз тарапкерлигин коюп, 31 орундан 15 депутаттык мандатка ээ болушту. Партия бул аймакта өз ишмердүүлүгүн машина трактордук станция ачуу менен баштады. Дыйкандардын ишин жеңилдетип, көп жылдар бою иштетилбей калган жерлерге эгин эгүүнү көздөп, өнүгүүчүлөр биринчилерден болуп, Сузак, Нокен, Базар Коргон райондорунда МТС ачышты. Жардам берип 3000 сомдон гектардан алып берип атат. Быйыл арзанга кыйла төмөн алып берип атат. Ошол 1 гектар будай экенмин. Быйыл будай жакшы болду. Разницасы şu 1000 сом болуп атат. 1,5 сом разница. 3 районда ачылган МТСтин техникалары 1 жыл бою Алыска, Алабука, Чаткал райондоруна чейин барып, эгин эгүү, чөп чабык маалында дыйкандарга жардам берди. Бирок бул аймакка туруктуу МТС ачылышы керек эле. Муну түшүнгөн партия 2014 жылдын жаз айында Аксы районуна машина трактордук станция ачып берди. Банк аркылуу сүйлөшүү негизинде лизингке техникаларды алып, biz лизинг алгандан кийин biz элдерге таратпай атабыз тракторлар. Biz МТСтерди куруп, жаратып, ошо МТСтер элге айыл чарба багытындагы кызматтар көрсөтөт. Элит элинин жерин айдап, алардын түйшүгү менен ийгилигин бирге көргөн партия шарттын жоктугунан көптөгөн жерлер иштетилбей калганына күбө болду. Мындан улам өнүгүүчүлөр жерлерде кооператив түзүү сунушун көтөрүштү. Бул демилгени кош колдогон жергиликтүү тургундар үлүшкө алып, бирок иштетпей калган жерлеринен түшүм ала башташты. Өнүгүү партиясынын ушу элге кылган кызматы, элге жардамы бардыгы эл жагынан жактырылып, колдоого татыктуу болуп атат. Өз алдынча иштейбиз деп жерлерди айдата албай калды. Камыш басып 10 сотук, 20 сотук жерин зорго эптеп калышты, макегип, сакегип. Булар келип азыр өнүгүү партиясы ушу бардыгын айдап, ошого будай эгип, ошо будайды өздөрү сатып алып, саманын бекер берип, эл ошого көндү. МТСтин тракторлары жайкысын дыйкандарга жардам берсе, кыш мезгилинде партиянын демилгеси менен шаардын борбордук көчөлөрүн жана кар калың түшкөн аймактарды тазалоо иштерин жүргүзүп келет. Дыйкандардын жерин айдап, уюштуруу иштеринде өз мойнуна алган өнүгүү партиясы дыйкандар менен катар фермерлердин да көйгөйүн чечип берди. Мал ылаңдарынын алдын алуу жана сапаттуу дарылоо максатында партия облустун бардык райондоруна зооветеринардык аптека ачып, сапаттуу үрөөн дыйкандардын ишин жеңилдетсе, чет элден түз алынып келинип, арзан баада сатылган дарылар фермерлерди кубандырат. Жаңы аптека ачылыптыр бул жерде. Өнүгүү партиясынын аптекасы ачылган экен. Башка аптекаларга караганда 150 сом, 200 сомго чейин арзанчылыгы бар экен. Ушул эле партиянын эсебинен башка жерлерде дагы аптеканы көбүрөөк ачса деген ойдо болуп калдым. Саламаттыкты сактоо тармагында партия облустун тургундары үчүн бир топ алгылыктуу иштерди жасады. Жалал Абадтын бардык район шаарларынан ооруканаларына бирден палатасын капиталдык ремонттоодон өткөрүп, ички эмеректерин алып берди. Бул болсо Жалал Абад районунун Алабука району. Мында 6 орундук палатада бейтаптарга бардык шарттар түзүлгөн. Муздаткыч, телебери, жылуу суусу каралган. Келгенде эле ушу палатага киргизишти. Ушу өнүгүү партиясынын палатасы деп. Ушу чынында айтканда азыр бардык эле партиялар, депутаттар ушу айта беришет. Ишке ашпайт. Көп нерселер ишке ашпайт. Мына биз жаткан палатада холодильниги бар, телевизору бар, башка палаталарга караганда өзгөчөлөнүп, анан ушу шарты жакшы, өзүңөр көрүп тургандай, жакшы башка палаталарда жок мындай шарттар. Бул палатада деле жаткандын өзү бир мындай эс алып дагы, лечение алып дагы жатасың. Чаткал райондук оорукананын терапия бөлүмүнө жаңы палата ачып берди. Партиянын жасаган ишине райондук оорукананын дарыгерлери да рахматын айтышты. Буга чейин терапия жана балдар бөлүмүнүн палаталарында бизге көп жылдан бери катуу инвентарлар келбегендигине байланыштуу кроваттар, дивандар өтө начар абалга келип калган эле. Быйыл мына май айында өнүгүү партиясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргешевичтин демилгеси менен бизге 6 диван, 1 телевизор, 6 тумбочка, 1 подставка жана 1 холодильник берилген. Бул өнүгүү партиясынын азыркы ушу күндө берип аткан жардамынын
негизинде Республикалык кардиологиялык борбордон келген көчмө медициналык тобунун мүчөлөрү партиянын колдоосу менен Ноукен, Базар-Коргон, Сузак, Аксы райондорунун жана Таш көмүр, Майлы суу, Кара көл шаарларынын элин кароодон өткөрдү. Оорусу жеңил бейтаптарга кеп кеңештер берилсе, оор акыбалдагы бейтаптар республикалык ооруканаларга жолдомо алышты. Мында башка өнүгүүчүлөр бир топ оор акыбалдагы бейтаптардын чет элден дарылануусуна көмөк көрсөтүүдө. Партиянын колдоосу менен туубасы аномалия оорусуна чалдыгып, Кыргызстанда 10 жолу операцияны башынан өткөргөн Нурмухаммед да оорусунан айыкты. Туркияга барып 2 ирет операциядан өтүп айыгып келишине партия лидери Бакыт Төрөбаев $10.000 өлчөмүндө акчалай жардам көрсөттү. Бул кылган ишине ыраазы болгон Нурмухаммед мен да чоңойгондо башкаларга жардам берем дейт. Профессор эмне үчүн? Ооруп больницага жүрүп докторлорду көрүп профессор болом деп калдым. Акчасы жок, акча сурап келгендерге. Бирөөлөр ооруп келсе акчасы жетпей, ошол жардам берейин дейсизби? Билимдүү жаштар күчтүү келечек. Демек жаштарга көңүл буруу партиянын негизги приоритеттүү багыттарынын бири. Андыктан партия мүчөлөрү ар жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктарды, ардак грамоталарды тапшырып келишет. Максаты бул көмөк көрсөтүү, ушундай бир салтанаттуу майрамдарда катышуу, бул ар бир окуучунун патриоттук сезимин ойготуу. Азыр мына бардыгыбызга белгилүү жаштар арасында преступность көбөйүп атат. Банги заты менен колдонулуу иштер, чаралар болуп атат. Ошондой азыр бул берилген алкыш, акчалай сыйлык бул деген стимулду көтөрөт да балдардынчы. Муну менен чектелбестен өсүп келе жаткан муунга кам көрүүнү алдыга койгон партия Жалал Абад шаарына жаңы муун спорттук комплекс ачып, анда 500дөн ашуун өспүрүм спорттун бокс, айкидо жана улуттук күрөштүн түрү менен машыгып келишет. Жалал Абад облусунун Аксы райондук борбору Кербен шаарында болсо, Заманбап спорт клубуна мектеп окуучуларынан баштап студенттерге чейин катышат. Киргенде бул жакта бир комнатада балдар суукта тренировка кылышып аткан. Анан биз кирип эле көрүп, балдарга жакшы шарт түзүп берели, колдон келишибизче, акчабыз жетпей калса акча алып, спонсорлорубуздан болду бир аз. Аймактардагы жаш спортчуларга дем берип, алардан мыкты инсан катары калыптанышына шарт түзүүнү көздөгөн партия Сузак, Базар-Коргон жана Аксы райондоруна атайын өнүгүү чемпионатын өткөрүп, райондун мыктыларынын тандалышына жана алардын облустук деңгээлде чыгышына көмөк көрсөтүүдө. Статистикага караганда жаштарыбыз спорт менен машыкпай, ден соолуктары начарлап атат да. Ошонун негизинде биз спорт аркылуу биз өзүбүздүн улутубуздун ден соолугун камкордугун көрүү максатында иштеп келатабыз. Бул жерде экинчи да максаты бул ар бир райондордо жаштардын ынтымагы, жаштардын достугу, жаштардын кийинки болгон келечегинин сөзү бул жерде сөздөр айтылат. Ошол максатта иштеп келет. Бийликте болбосо да өнүгүү партиясы шаар калкына кам көрөт. Көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы таштандыда жаткан жерлерге партиянын мүчөлөрү шагыл төгүп, жаш балдар ойночу аянтчаларга айландырды. Учурунда жагымсыз жыт каптап турган жерге эми жаш балдар гана эмес, чоң кишилер да келип эс алчу болду. Мына жерде биз отурган жерде мусорлуу ящиктер бар эле. Ошо күн ысып, шамал болгон кезде мусорларыбыз чачылып, двордун алдына чейин эмне болчу, балдардын ойногонго дагы эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Мына ал эмнелерибиз, качелялар сынык эле, лавкалардан ошо 3-4 эле болчу. Бир адам отурса, калгандар отура алчу эмес. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, баардык жерге лавкаларды куруп койду. Партиянын демилгеси менен облустун бир катар жолдоруна шагыл төгүлүп, элет элинин бир тобу жол көйгөйүнөн арылышса, өнүгүүчүлөрдүн демилгеси менен Кара көл шаарында керектен чыккан көп кабаттуу үй кайрадан тургузулуп, мамлекеттик кызматчыларга арзан баада тапшырылды. Өнүгүү партиясынын жардамы менен, мэриянын жардамы менен дегенде ошо бюджеттеги организацияда иштеген адамдарга, үй жокторго берди да, курулуп бүтүп берди, аз убакыттын ичинде бүтүп беришти. Эми өнүгүү партиясына биз ыраазычылык билдиребиз. Негизинен рахмат, ушу канча үй жок бизге окшогон
жаштар, мугалимдер, медсестралар бар үйлүү болуп ушинтип отурат. Өлкөдө маанилүү орунду ээлеген чек ара маселеси да өнүгүүчүлөрдүн көз жазымында калган жок. Кыргыз Республикасынын Нокен районундагы Өзбекстан менен чектешкен аймакка партия тарабынан күзөт мунарасы орнотулуп, көп жылдар бою чек ара маселесинде жабыр тартып келген эл өнүгүүчүлөргө ыраазы. Анткени жакшы көзөмөлдүн жоктугунан бул аймакта мал уурулук көп катталып, Өзбекстанда мыйзамсыз келген жарандар элет элин түйшүккө салып келген. Бұл жерде азыр şu айылдың өзінде 400-500 қожалық 5-6 миңдей адам жашайды. Шуларға şu кишинин жардамы болды. Şu вышкабыз тұрғандан кейін солдаттарыбызға оңай келіп, екі жақты қарап, біздің заставадағы солдаттарыбыз келіп, şu жерден хабар алып, вышкадан чыгып турушат. Ар бир үйгө өнүгүү. Мына ушул максаттын негизинде Өнүгүү Прогресс партиясы карапайым калктын түрдүү маселесин чечүүгө ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Биз бирге өнүгөбүз.